Саламатсызбы? Саламатсызбы? Доставка. Бул кимге? Магабы? Айжан сизби? Ооба. Анда сизге алып коңуз. Саламат болуңуздар. Рахмат. Не қатып қалдың? Кім екен ол? Кимди? Алып жибериптир. Азатпы? Ооба. Не сап? Эмне сомкене? Сомкене. Отурсаң да окуйм. Жок, қой тур. Өзүм окуйм. Азыр. Бүгүн саат 7-де даяр бол. Мен сени канчалык сүйөрүмдү көрөсүң. Не ошондо? Ал сенин бүгүн колуңду сурашы мүмкүнбү? Элестет. Сен анын бүгүн колукту болуп калышың мүмкүн. Эгерде ал бүгүн менин колумду сураса, дароо макул болом. Баарын таштайм. Окуумду да таштайм. Ал ошого татыктуу бала. Көзүң жетеби анан? Ал менин жүрөгүмдү ээлеп алды. Анын камкордугучу. Сен бүгүн суп-сулуу болуп барышың керек. Укмуш эми тимеле. Кет. Бул жер кандай керемет. Рахмат сага. Бүгүнкү тамактануу дагы өзгөчө болду. Негизи эле бүгүнкү жолугушуубуз, бул жерге келгенибиз сонун болду. Жолугушайлы бүт элек. Мен сага атайын өзгөчө бир нерсе даярдагам. Айжан. Мен жубайым болчу. Албетте. Сенин апаң мени кандай кабыл алат деп ойлойсуң? Экөөбүз жада калса тааныш эмеспиз го? Сарсанаа болчу. Аны өзүм чечем. Апамдын өзгөчө мүнөзү бар. Мамилебиз да башкача. Бирок сага көндүрүштүн айласын билем. Атаңчы? Атаң жөнүндө таптакыр айтып бербейсиң го? Ал жөнүндө сүйлөмөк тургай ойлогум да келбейт. Мен дагы азыр эч ким жөнүндө ойлогум келбей атат. Сен жөнүндө гана ойлогум келет. Сен жана мен. Айжан. Мен сени сүйөм. Мен дагы Түбөлүк. түбөлүккө бирге. Ya Aycan. Aycan. Ким бол сага чалаткан? Ким? Не болду? Мен сенден сурап атам, Айжан ким бол сага чалаткан?
Ой, билбейм, номеринен адашып канча болду саат? Саатты эмне кыласың? 3 жолу чалып тур сага. Ой, билбейм мен, балким номеринен адашып алгандыр. Кантип эле адашып калат? Таптым мен номеринен. Айдар деген ким? Ой, тааныбайм мен эч кандай Айдарды. Сен эмне жинди болуп калдың? Ошон үчүн ойготтуң азыр. Айжан, мен жинди болуп калыптырмын да. Мен сага эскертип коеюн. Менин уруксатымсыз бирөө менен сүйлөшкөндү көрүп же угуп кала турган болсом, сага да, ага да жаман болот. Чачым, Азат, кое берчи. Кыргызбан. Эсиңе түйүп ал, Айжан. Жанка, таарынбайчы? Анын үстүнө өзүң күнөөлүүсүң. Ар дайым шыныңды айтып жүрүшүң керек мага. Азат. Акча деле түгөнүп калды. Мен эме Акчаны эмне кыласың? Продукт десең кече толтурган баарын. Курсаң ток, кийимиң бүтүн. бут кийим алайын дегем. Жакында ичим чоңоёт. Кичине кененирээк, чоңураак бут кийим керек го. Макул. Аңга турпам. Эльмира? Сенби? Айжанка, Кандайсың? барсыңбы? Туу, сен тоюңан бери көрүшө элекпизби? Такыр эле жок болуп кеттиң го. Соц тармактарда да жоксуң. Каякта жүрөсүң? Соц тармактарга кирбей калгам. Тиги жолдошума жакпайт. Ал адамдарды бузат деп берет, ошон үчүн кирбей калгам. Эмне кызганчаакпы? Бир аз. Номериң баягыдай элеби? Ооба. Бирок сен чалбай эле койчу, мен сага өзүм чалып коем. Макул. Алтын капаста отургандайсың го. Ай жок, андай деле эмес. Жакшы эле. Ушуна жакшы элеби? Анда чогуу тамактанып келбейлиби? Бир жылда бир көрүшө элекпиз го, кичине ал жайды сурашып дегендей. Азырбы? Ооба. Азыр мен саатты карайын да, канча болуптур. Бир аз отура алам да. Азатбердиевич, кандайсыз? Жаңы жумуш ордуңуз кут болсун. Рахмат, сулуу. Бирок үйлөнгөндөн кийин такыр көңүлбүй калдыңыз го. Же аялыңыз күнү түнү тынчтык бербей атабы? Жаңы жумуш ордунду куттуктайын дейсиңби? Ана сөз кабинетине кирчи. Бир жылда каты өзгөрүп кетиптирсиң. Турмушка чыкканда мынчалык жоголуп кетериңди күткөн эмесмин. Баарын таштаганыңа өкүнбөйсүңбү? Өкүнбөйм деле. Эми күйөөм мени жакшы карайт. Ал өзү камкор. Болгону анын ою боюнча аял киши үйдө отуруш керек, бала төрөш керек. Ал эми эркек болсо үй бүлөсүн багыш керек дейт. Ошон үчүн эле үйдө отуруп калдым.
ошон үчүн эле үйгө отуруп калдым. Албайсың мен. Хорошо. Саша бұл. Алло? Алло, О, Аза? не телефонды албайсың? Қайда жүресің? Ай, Үйдесің бе? биз кафеде болчубуз. Тиги Элмира деген эски корбон бар эле го, билесиңби? Айтып жүрбөдүм эле. Ошол экөөбүз кезигип калып анан кичине отуруп калдык да. Аза? Алло? Қана көрсетші құрбанға. Мына? Қандайсың, Аза? Оу. Алло. Азат, эмне болду? Баары жакшы элеби? Үйге жөнөр. Қалған үйден сүрішөбүз. Сен эмне мени корбондун көзүнчө уят кылып атасың? Мен бүгін ертерек бошадым. Азыр барам. Макул. Элмира, Бар жақсы элеби? мен үйгө кетишим керек болуп атат. Қайда? Тиги Азат келип калыптыр да. Аны дос алыш керек. Жолға элегизге канча болду? Ушинтип эле кетип каласың. Эми Аза жаш бала эмес. Бир аз күтүп турат. Отуруп турчу. Дай бир аз. Мейли анда. Бир аз отура алам да, Келдің бе? Ой, Аза. Сен келип калдыңбы? Тиги мен Элмира деген курбон бар эле го, билесиңби? Ошол менен кокусунан жолугуп калып кичине отуруп калдык. Мен сени үйгө бар дедим. Сен де макул дедің. Бирок менин сөзүм тоготпой койсо боло берет дедиңби? Биз ал курбун менен көптөн бери көрүшө элек болчубуз да, ошон үчүн эле бир аз отуруп калдык, Аза. Сен менин келеримди билчүсүң. Сен ар кайсы жакта шалпактап жүрүшүңдү жактырбашыңды да билесиң. Бирок ага карабай кала бердиңби? Сен эмне мени акмак деп ойлоп атасың, Байжан? Аза, кантип сен жөнүндө ушинтип ойлойн? Жөн эле убакыттын кандай өткөнүн билбей калыптырмын. Жөн эле? Жөн эле дейсиңби? Сен күйөөңдүн айтканын уккандын ордуна кайдагы бирөө менен сүйлөшүп отурууну тандадың. Боло береби ушундай? Же эмне мени кайдагы бир тряпка көрсөткүң келеби? Элдер анын аялы каалаган жерде каалаган маалда жүрө берет экен деп ойлосун дейсиңби? Сен ойлогон да жоксуң да, болгону сенин сөзүң. Менин сөзүмдөн маанилүүрөөк деп чечип алдың да, Мен сага кам көрүп, багып атам. А сен мага кичинекей бир нерсени жасай алган жоксуң, Айжан. Аза, кечирип койчу. Мен чын эле сени капа кылайын деген эмесмин. Кечирип койчу, экинчи кайта албайм. Мейли. Кечиргеним болсун. Бирок акыркы жолу. Экинчи да кайталана турган болсо өзүңдөн көр, Айжан. Түшүндүңбү? Айжан. Сен деген акылдуусуң да. Анан сулуусуң. Мен сени сүйөм го, Айжан. Бирок сен да менин чын дилиң менен сүйүшүң керек. Сөзүмдү угушуң керек. Сыйлашың керек. Аял киши деген эркекти сыйлап туруш керек да. Айжан. Сен мендиксиң. Жалгыз гана меники.
Сен мурда мындай эмес элең го, Айка, сага эмне болгон? Чынын айтчы. Ал сени капа кылып атабы? Жок, капа деле кылбайт. Болгону ал мени аябай сүйөт. Ооба, жини тез келет. Кызганат. Бирок менин оюмча, ушунун баары ал мени сүйгөндүктөн. Кызганыч бул сүйүү эмес, Айка. Эгер ар бир баскан турганыңды көзөмөлдөп, бардык нерсеге тыюу салып атса, бул камкордук эмес. Бул коңгуроо, Айка. Сен мени таптакыр түшүнбөй атасың. Эля, мен аны чындыгында сүйөм. Макул, талашпайм. Бирок кандай болгон учурда да, кандайдыр бир жашооңдо кыйынчылыктар болсо, мага байланыш макулбу? Рахмат. Бирок чын эле баары жакшы. Урматтуу кесиптештер, бүгүн бизде сонун кабар бар. Азат Бердибекович жетектеген долбоор жакшы жыйынтык берди. Биз азыр алдыңкы компаниялар менен кызматташууга даярбыз. Бул бүтүндөй команда үчүн чоң жеңиш. Азат мырза, сиз жакшы жыйынтык көрсөттүңүз. Ушунуңуздан тайбаңыз. Асан Раймович, рахмат. Ишеним үчүн ыраазымын. Мен болгону өз ишимди аткардым. Анын үстүнө биздин команда да жакшы эмеспи? Ишеничтүү. Келиңиз. Кирсем болобу? Кир. Куттуктайм Азат байке. Долбоор чынында күчтүү болду. Рахмат. Бирок ачыгын айтсам, тиги менин ишим тууралуу айтпай койгонуңуз кызыктуу эле болуп калды го дейм. Анткени аналитика эсептөөлөрдү, презентацияларды мен жасаган болчумун. Анан? Эми болгону эмгегимди белгилеп, салым кошконумду айтып койсоңор, адилеттүү болмок. Калчы. Сен ким элең? Бир Excel'ди ача албаган стажер эмесмин. Мен сени жаныма алып келип үйрөтүп, анан эми мактап берейинби? Эми Азат байке өзү. Калчы. Аба элечи. Келген жаңы айратышып жүрбө. Дайым жол арданып келсең, кагаз көтөргөн жумушуңа түшөсүң. Түшүндүңбү? Азат, жана мага калыс келиптир. Ал долбоордун көбүн өзү бүтүргөн. Сен анын салымын бааламак турсун коркутуп үркүткөнүңдү айтты. Ачыгын айтканда мен сенден мындайды күткөн эмесмин. Азат, абайла. Сен мыкты адиссиң, жакшы натыйжа көрсөтөсүң. Биздин компанияда эң негизгиси бул команда. Эгер адамдар сен менен иштешкенден корксо, алар кетип калышат. А эгер өздөрүн байкалбагандай сезсе, анда сөзсүз сүйлөшөт. Командаңдын тилин тапканга аракет кыл, макулбу? Алар адилеттик издеп, мага келбегендей болсун, макул? Түшүндүм. Экинчи айта алмайт. Үмүт кылам. Кийинки сүйлөшүүбүз мындан да катуураак болуп калышы мүмкүн. Тил табыш. Көрсөтөм мен силерге кимдин ким экенин.
Кечке эмне тамак? Ой, азыр келдиңби? Мен сага сонун тамак жасап берейин деп аткам да. Бирок тиги холодильниктен этти алып чыкпай калыптырмын. Азыр жарым саат күтө турчу, бат эле жасай коеюн. Сен эмне тамашалашып атасың ба? Бир күн кечке иштеп ачка келсең, тамагың даяр эмеспи? Сенде кандай аялсың? Күйөөң убагында тамак даярдап бере албагандан кийин. Эми анчалык жинденбей эле койчу. Бүгүн жетишпей калдым, азыр бат эле жасап берем деп атпаймынбы? Жетишпей алдым дейсиңби? Сен бир күн кечке эмне кылып жүрөсүң? Эмнеге чабасың? Сен чапкыдай кандай акың бар? Эсиңде болуш үчүн. Күйөөңө кандай мамиле жасашты? Үйрөнүшүң үчүн. Сен менчигимсиң. Мен дем ал десем, дем аласың. А дем алба десем, дем албайсың. Түшүндүңбү? Tamam geliyorum ben mi? Çoraba da gelmez ha? Beri. Bak. Seni. Aklına çözüldü koydun. Azat. Bıraksın. Bıraksın. Aycan. Aycan, ben sana birini sap geldim. Kayaktasın Aycan? 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 Aycan, kayaktasın? Aycan!